Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahabihi ajmain. Бүткүл аламды жараткан Аллах субхана таалага чексиз айтып, анын сүйүктүү пайгамбары бизди имансыздыктан иман нурuna, адепсиздиктен адеп нурuna чыгарган пайгамбарыбызга салам жана салаваттар болсун. Биз кийинки сабагыбызды баштайбыз. Китептин аты Айюхал Валад, имам Газалиге таандык китеп. Негизи урматтуу жигиттер, имам Газалинин көптөгөн китептерин окуп атабыз. Кудайга шүгүр бул жерде, Мисалы, мурдагы сабактарыбызда айтканбыз, Ихя Улумуддин китебини жакшы түшүнүү үчүн кайсы китептерин окуш керекпиз дегенбиз. Имам Газалинин биринчи Айюхал Валад китеби, экинчи Бидаятул Хидая, анан үчүнчү Минхажул Абидин, төртүнчү Муршидул Амин, анан бешинчи ушул төрт китепти жакшы окусаң Ихя Улумуддинге жетесиң да. Мындай чыкканда Ихя Улумуддинди жакшы түшүнүүгө ушул төрт китеп эмне кылат? Жардам берет, анан тепкичи болот деп айтканбыз. Туурабы? Эми Имам Газалинин башка бир китеби бар. Ал китебинин аты эмне экен? Бидаятул Хидая деген китеп. Ал дагы ушул тасаввуф, суфизм жаатында жазылган да. Туурабы? Анан азыр 4-чү курстар менен окуп атабыз. Мухтасар Ибн Касир 3 мужаллат. Ибн Касир Хижридин 700-жылы төрөлүп, 770-те дүйнөдөн кайткан да. Ошол Ибн Касирдин тафсирини мухтасар кылып кыскартып берген имам Сабуни деген алым. Азыр 4-чү курстар менен өтүп атабыз. Эми силер 2-чү курс болгондуктан иншалла 4-чү курс болгондо өтөсүңөр. Ибн Касирге эмне үчүн токтолуп атам? Анткени Ибн Касирдин Ал-Бидаяту ва Нихаяту деген китеби бар. Өкөнү алмаштырып албагыла да. Бидаятул Хидая деген бул имам Газалин китеби. Ал-Бидаяту ва Нихаяту деген кимдин китеби экен? Ибн Касирдин китеби. Ал-Бидаяту деген бөлүмүндө адам атынан баштап Мухаммад алейхиссаламга чейин тарыхты жазат, пайгамбарлар тарыхын. Андан кийин Нихая деген бөлүмүндө кыяматтын белгилери, чоң кичине белгилер депчи. Азыр мына акыйданан бөлө өтүп атпайбыз биз кыяматтын белгилери деп. Ошолорду эмне кылган, ачыктаган, мында окуй турган китеп да. Эми бул имам Газали ошол Бидаятул Хидая деген китебинин аяк жагында ушундай бир бизге насаат берет. Насаатыны окуйлу. Насааты фаман талаба дуния биддин дейт. Имам Газалич фаман талаба дуния биддин. Кимде ким динди пайдалануу менен бул дүйнөнүн кызыкчылыгына жете турган болсо, динди ортомчу кылып, динди жабынып алып, бул дүйнөнүн кызыкчылыгына жете турган болсо, хасирахума жамиян, экөөнөн тең айрылат дейт да. Жигиттер, күнүбүздө Кудай сактасын андайлар көп. Туурабы? Мисалы айтып кете турган болсок, эми Аллах разы болсун, көпчүлүк динге кызмат кылып атат, бирок ниетти утуруп оңдоп туруш керек да, жаңылап турушубуз керек. Ниеттичи. Мисалы, азыр мына умра маселеси, умра бизнес болуп кетип атпайбы? Кудай сактасын да. Туурабы? Эми жакшы ниет кылабыз биз. Хоснузон менен хоснул ибада деген пайгамбарыбыз хадиси бар. Бирөөгө жакшы күмөн кылуу бул ибадаттын эң жакшысы дегенчи. Мисалы бирөөлөр ошентип умрага алып барып атса, жакшы ниет кылабыз, бирок мындай бул жерде имам Газалин бизге айткандыгы, сен бул дүйнөнүн кызыкчылыгы үчүн динди пайдаланба деп атат да. Мисалы умрага алып барасыңбы, Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн алып бар. Мейли, ал акча жакка кызыгып, ошо бизнеске өтүп кетпе деп атат. Же болбосо кээ бирлер бар, азыр күнүбүздө дагы оорулар көбөйүп кетти. Жин менен оорубаган эле адамды эмне кылып атат? Сен жин менен оорудуң деп туруп, акчасын алып коюп атат да. Калп эле мындай келгенде, сен азыр руханий аябай чарчапсың, сага дем салыш керек, же болбосо сенин көзүңө башың ооруп атабы, ичиң ооруп атабы, аркы берки деп эле сөздөрдөн айтып отуруп эмне кылып атат? Сага жин кирип кеткен дейт да, анан дем салдырышың керек деп күнүнө 500дөн алып, мисалы 15 күн, 20 күн салгандан кийин, анан тиги келген адамдын акчасы түгөйт да. Акчасы түгөп калганда эми жакшы болуп калдың деп туруп жөнөтүп ийип атат да. Кудай сактасын, Андан дагы бир башка кандай мисалдарды кылсак, мисалы азыр Рамазан келип атат, ыйык Рамазан айында мисалына көпчүлүгүңөр карысыңар. Бир жерге барып хатым өтөм десең, Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн өтөм деш керек да. Мен паланчы мешитке барайын, анткени ал чоң мешит, центральный мешит, ал жерде дагы көбүрөөк төлөп берет экен акча.
Бул жерде имам Газали ошо бизге эле айтып атат, ислам диндегилерге эле айтып атат. Дагы көп акча төлөп берет экен деп, ошол ниетиң акча менен болбосун. Мындайча айтканда, динди жабынып алып акча топтоо деп атат. Же болбосо Кудай сактасын, күнүбүздө дагы кандай адамдар бар, мисалы элдин жүрөгүнө кирейин, элдин көдөнүн алайын, элдин ишеничин алайын деп отуруп, Куран аяттардан сүйлөп отуруп, негизги максаты эмне? Мисалы саясатка баруу да. Бирок ошентип Куран сүннөттөн айтып отуруп, элден жакшы голос топтоп, өзүнүн статусун коюп алып, анан ошентип максаты эмне? Саясатка барып, же болбосо элди башкаруучу ошон. Бул нерсе негизи тарыхта болуп келген, азыр дагы болот, бул кыяматка чейин боло берет. Бирок азыр дагы күчөп атат. Эмне үчүн? Анткени азыр биз кыяматтын адамдарыбыз, биздин жүрөктөрүбүзгө Куран менен сүннөт эмес, эмне кирип атат? Дүйнө кирип атат да. Жүрөктөр дүйнөгө сугарылып атат. Ошон үчүн имам Газали айтып атат, ошондой болбогула деп атат. Кандай болбойт экенбиз? Динди пайдалануу менен дүйнө кызыкчылыктарыны топтобойт экенбиз. Эгер ким ошондой болуп ниети туура эмес боло турган болсо эмне болот дейт? Анда баарын жоготот дейт. Чындап да Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн болбогондон кийин сен толтура ишти кылып коюшуң мүмкүн да, дин окуп жүргөнү мененчи. Эми жигиттер мындай, бул имам Газали эмне үчүн айтып атат? Анткени башка сабактарыбызда дагы айтканбыз. Имам Газали жигиттер бул жанагы аябай кембагал жашап, анан жанагы жан багуу үчүн муну апасы ошол диний медресеге берген болот да. Эми мурдагы заманда, эми азыр анчалык эле жок го, Кудайга шүгүр, Кыргызстанда. Анан бул ошол жан багуу үчүн диний медресеге кирип, анан ошол жерден бул Кудай Тааланы таанып чыгып, анан кийин өзүнүн эскерген немеси бар да, эскертмеси бар да. Мен ошол жан багуу үчүн медресе, диний медреселерде окуп, бирок Алла Тааланы таанып, сүйүп чыктым депчи. Азыркы күнүбүздө тескериси болушу мүмкүн. Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн да эле окушубуз мүмкүн. Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн, акыретте Алла Тааланын жүзүн көрөлү, бул дүйнөдө соопторду топтоп баралы, бул дүйнө анткени сыноо дүйнөсү экен, сооп топтоо дүйнөсү экен деген бир жакшы ниеттер болот башында. Бирок барган сайын ошол ниеттен бузулуп, ниеттерибиз бузулуп кетиши мүмкүн да, Кудай сактасын. Ошон үчүн имам Газали эмне деп айтып атат? Ниетиңерди бузбагыла деп атат. Туурабы? Ниетти ошон үчүн утур жаңылап туруш керек, жигиттер. Бизде шариаттагы ошого буйрат. Ниеттерди эмне кылышыбыз керек? Утуру жаңылап турушубуз керек. Аллахым, сенин ыраазычылыгың үчүн окуп атам депчи. Мисалы биз окуп жүргөндө ушундай бир балдар болчу. Иннамал аъмалу бинният деген хадисте, имам Бухариде келген биринчи хадис, Арбаун Нававийде келген биринчи хадис. Ошону мындай эшигине илип алат да. Күндө сабакка чыкканда сумкасын көтөрүп, ошол хадисти бир сыйра окуп туруп, бир сыйра ниетин жаңылайт да. Азыр күнүбүздө деле ошол. Мисалы мен өзүм деле ошондо буттуру ниетти жаңылап турганга аракет кылам да. Ниетти жаңылаш үчүн эмне кылыш керек анда? Ниетти жаңылаш үчүн сахабалардын өмүр баяндары тууралуу жазылган китептер бар го, ошолорду окуш керек. Табийиндердин өмүр баяндары тууралуу жазылган китептер бар. Динге кызмат кылган китептер бар, мисалы Уламаил Уззаб деген ошол бир китептер бар да, динге кызмат кылган. Аябай бир ихлас менен динге кызмат кылып атпайбы? Жанагы дүйнө кызыкчылыгына алданбай, же болсо динди пайдаланбай. Ошондой нерселерди утуруп окуп туруш керек да. Ошон үчүн дагы биз мына Аюхал Валад, Бидаятул Хидая деген китептерди эмне кылып атабыз? Утуруп окуп, өзүбүздүн ниетибизди эмне кылып атабыз? Жаңылап атабыз да. Ошон үчүн ниетти жаңылоого биз дайым эмнебиз жигиттер? Муктажбыз. Анан жанагыдай кичине бир жерге барганда, мисалы туура эмес акыйданы сүйлөп бериңиз, акчасын беребиз дегендей, келечекте ошош бир жанагыдай туура эмес нерселер сунушталып калса эмне кылабыз жигиттер? Ошону кайтабыз. Мейли, анткени бизге имам Газали ошондой нерсеге азгырбагыла деп атат. Эгер азгыра турган болсаң, хасирахума жамиян, экөөнөн тең зыянга учурайсың деп айтып атат да. Түшүнүктүүбү жигиттер? Эми экинчи сүйлөмү ва ман тарака дуnya лид-дин. Ким дүйнөнү таштаса дейт. Дин үчүн. Дин үчүн дүйнөнү таштаса. Эми бул деген сөз мындай. Анда үйлөнбөй да кой, машина, үй жай алба, вообще элден алыстап кет деген түшүнүк эмес бул жердечи. Биз дүйнөнү таштайбыз, жүрөгүбүздө таштайбыз да, колубузда эмес. Мейли?
Тарку дуния фил қолб да. Валайса фил яд. Мейлі? Анткені емне үшін? Анткені бұл дүйнөні жүрегіңе кіргізіп алсаң, анда сен башың менен ошол дүйнөгө кирип кетишиң мүмкүн, анткени ниетиң бузулуп кетет да. Алла Таала үчүн кызмат кылып атам деген дин мээнетиге кызмат кылып атам деген ниетиң бузулуп кетиши мүмкүн да. Түшүнүп атасыңарбы? Ошон үчүн эмне кылыш керек? Мен бул себептер дүйнөсүндө жашап аткандыктан себептерин да аткарыш керек. Туурабы? Себептерин аткарыш керек, бирок ошону мындайча байлыкты биз сурайбыз, Аллахым эмне берди? Колума бер, жүрөгүмө киргизбе депчи. Эмне үчүн? Анткени байлык болсо, бул байлыктын пайда жагы да көп жигиттер. Мисалы, Бунияль ислам аля хамса, ислам дин 5 негиздин үстүнөн курулган деп мына жаттап атпайбыз хадисте. Биринчиси эмне? Шахадату ан ла илаха иллаллах. Икамус сала, намазга тургузуу. Итай закат, закет берүү. Туурабы? Закет бериш үчүн сенде акча керекпи? Ооба, акча керек да. Ошон үчүн биз байлыкта топтошубуз керек, адалдан. Бирок адалдан, азыр арамдан да байлык топтоо жеңил болуп калды. Адалдан байлык топтошубуз керек, эмне үчүн? Закет бериш үчүн. Эгер орукчан болсаң, акчаң көп болсо, жакшы дарылансаң, орозодо тутасың, мисалы, туурабы? Ошондой да. Жакшы шарттарда жашасаң, 5 убак намаз, ибадаттарың да жакшы болот. Анан калган түркүктөрү ислам дининин хаджул байт, ажылыкка баруу, умрага баруу, акчаң болсо ажыга, умрага барасың? Ооба да. Ошон үчүн бул байлыкта керек. Бирок ошо байлыкты сен эмне үчүн колдоносуң? Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн колдоносуң да. Ошон үчүн биз адалдан байлык топтогонго да аракет кылабыз. Мисалы, сахабаларчы айтып эле го, сахаба, табииндер, салаф солихиндер, булар байлык топтогонго аракет кылат экен да. Эмне үчүн десе, мен дагы бай болуп, тигиге окшоп зекетимди берейин, зекеттин соогун алайын деген ниетте да, карасаңар. Субханалла. Биз азыр Кудай сактасын, байлык топтойбуз. Элдер мени бай деп айтсын депчи. Кудай сактасын, көрдүңбү? Ошон үчүн биз эмне кылабыз? Байлыкты дагы топтойбуз. Зекеттин, ажылыктын, умранын, садаканын жана башкалардын соогуна эмне кылыш үчүн? Жетүү үчүн да. Ошону ортомчу кылыш керек. Алла Тааланын ыраазычылыгына жетүү үчүн ошол топтогон байлыгыңды, адалдан топтогон байлыгыңды эмне кылышың керек? Ортомчу кылышың керек. Эми Имам Газали айтып атат: "Ва ман тарака дуния лиддин рабихахума жамиян" дейт да. Эгер кимде ким бул дин үчүн дүйнөнү жүрөгүндө таштай турган болсо, андан эмне болот? Экөөнүн тең пайдасына жетет дейт да. Мындайча айтканда айтып коет го бизде. Аллах үчүн сен илим алып динге кызмат кыла бер. Эмне кылат? Алла Таала сенин артыңдан байлыкты, бийликти эмне кылат? Чуркатып коет деген нерсе ушунан да. Андан сырткары жигиттер бул хадистерди айтып эле келебиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн Абу Хурайрадан риваят кылган хадисте эмне деп айтат? Лам яжид арфал жаннат яумал кияма. Кимде ким Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн эмес, бул дүйнө үчүн, же болбосо кандайдыр бир бул дүйнөдөгү кызыкчылыктары үчүн, бир макам, бир мансаптарга, бир креслолорго жетиш үчүн илим ала турган болсо, эмне дейт? Лам яжид арфал жаннат яумал кияма. Кыяматта бейиштин жытын жыттабайт дейт да. Карасаңар, пайгамбарыбыздын хадиси. Мына Рияду солихинде өтүп атасыңар, Имам Навави. Ошонун китебинде мына окудук. Ал эми ушунун эле тескериси, ким бул дин илимди, билимди Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн ала турган болсо, эмне дейт пайгамбарыбыз? Мен салака тарикан ялтамису фихи илман сахалаллаху лаху бихи тарикан илал жанна. Ким Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн бул илимди ала турган болсо, бейишке бара турган эң жакын, эң жеңил жол болот дейт да. Чындап да, мисалы, илим алсаң, жанагы бейишке баруунун жолдору көп да жигиттер, мына көрүп атасыңар, ар ким мүмкүнчүлүгүнө жараша бейишке барат. Бирок ошол жолдордун эң жеңил, эң жакшысы эмне экен? Бул илим алуу менен жете турган жол экен да, карасаңар. Ошон үчүн пайгамбарыбыз эмне деп айтып атат? Ошону айтып атат. Эми Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн алсаң да. Эми албетте Кудайга шүгүр, Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн алып атабыз. Ниетибизди бузбаганга жигиттер аракет кылалы. Андан сырткары хадистерде өтүп атабыз, мына Рияду солихинден эмне деди? Эгер ким Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн илим алса, деңиздеги балыктар, киттер дагы истигфар айтат. Туурабы? Жада калса периштелер канатын жазат депчи. Туурабы? Ошол нерсеге, ошол балыктардын
истихфарына, ошо периштелердин канатына татыктуу окушубуз керек болот да жигиттер. Мейлі? Азыр мынал чөйрөдөн таасирленип атпайбызбы? Ошого таасирленбегиле. Биринчиден өзүм айтып атам. Анан не кылышыбыз керек биз? Ошого таасирленбей, жакшы окушубуз керек, жакшы аракет кылышыбыз керек Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн. Аллахым баарыбызды өзүнүн ыраазычылыгына жетүүнү насип кылсын. Дайым иманыбызды, илим билимибизди жаңылап өсүрүүнү Аллахым баарыбызга насип кылсын. Валхамдулиллахи роббил аламин.